20-апрелде ушу Түрксойдун маданий борбор болуп атабыз. Ош шаары ачылышы болот. Расмий ачылышы ушу борбордук биздин ушу стадионубузда болот. Бул жерде ремонттоо иштерин жүргүзүп атабыз. Бул акча каражатын биз ушу жергиликтүү ишкерлер менен демөөрчүлөрдүн эсебинен жасатып атабыз да. Буюрса биз 10-апрелге чейин ушу коноктор отура турган жайларды, ушу кире бериштерди, вороталардын баардыгын жасатып беребиз. Кече өкмөт башчыбыз Мухаммедкалый Дүйшөкеевич дагы келип ушу борбордук стадионду көрүп, жеринде көрүп кетти. Бир акча каражатындагы жардам болот өкмөттөн деп 12 миллиондой акча берип атат. Бул акчага биз чуркай турган аянттарды дагы, ушул беговой дорожканы дагы жасатайлы деп атабыз. Бүгүн мына тиешелүү жетекчилерге тапшырма берилди. Бүгүн эртең баштап 5-апрелге чейин ушул иштерди толук бүткөргөнгө аракет кылабыз. Анан кечкисин болгондон кийин ушу түнкү жарыктарды дагы мына ушу союз мезгилинде жасалган түнкү жарыктар калып кеткен экен. Буга дагы бир 4 миллиондой акча кетет экен. Буну дагы чечип беребиз. Азыр келишим негизинде буну дагы бүгүндөн калбай баштагыла деген тапшырмалар берилди да.